Кыргызстандыктарды сапаттуу уюлдук байланыш кызматы менен камсыздап келе жаткан Мегаком компаниясынын уюшулганына 7 жылдын жүзү болду. Мегаком жоопкерчиликке жана ачыктыкка басым жасап, өзүнө ишеним арткан абоненттерине максималдуу кам көрүүнү артыкчылыктуу милдети катары эсептейт. Бүгүнкү күндө кыргызстандыктардын жарымы өз мобилдик оператор катары Мегакомду тандаган. Биздин абоненттерибиз компаниянын баалуулуктар негизин түзөт. 2.800.000 мекендештерибиз Мегаком түйүнүн тандагандыгы биз үчүн бир жагынан сыймыктуу болсо, бир жагынан абдан жооптуу. Өзүнө артылган ишенимди актоо үчүн компания тынымсыз күч аракеттерди жумшап келет. Өзүнүн 7 жылдыгына карата компания абоненттери үчүн көптөгөн жагымдуу белектерди даярдаган. Мисал үчүн лоялдуулук саясатынын алкагында үн трафигин, СМС, ММС, мобилдик интернетти, роумингти активдүү пайдаланган биздин абоненттер үчүн ар түрдүү бонустар даярдалган. Компания тарабынан иш жүзүндө ашырылып жаткан бул билим берүү, маданият, спорт тармактарын жана шаарлардын, айылдардын инфраструктурасын жакшыртууга багытталган социалдык долбоорлор өзгөчө орунга ээ. Улуттук уюлдук оператор Кыргызстандын калктуу аймагын мобилдик байланыш менен 100% камтууну пландаштырып, алгылыктуу иш-аракеттерди жасап, базалык станциялардын санын көбөйтүүдө. Компания телекоммуникация тармагындагы заманбап жабдууларды колдонуп, абоненттерге уюлдук байланыштын бардык түрүн сунуштап келет. Азыркы убакта биздин жарандар чам интернет колдонуп жатат. Эми кийинки жылы ушу болусту курганды максат койдук. Бул болус кургандан кийин биздин түштүк аймакта жашаган жарандар чам интернет колдонот. Азыркы айтып кетсек, 3G технологиясы курганда биздин интернеттин ылдамдыгы 14 мегабит болчу. Азыр болсо 42 мегабитке чейин жетип жатат. Ушул болус кургандан кийин биздин түштүк аймакта жашаган жарандар 42 мегабит интернетти колдоно алышат. Бүгүнкү күндө өлкөнүн калк отурукташкан аймагынын 95% Мегаком байланышы менен камсыз болду. Эми болсо, уюлдук байланыш жетелек аймактарды байланыш менен камсыз кылууну пландаштыруудабыз. Акыркы 5 ай ичинде Баткен облусундагы 10дон ашык айыл кыштактар байланыш менен камсыз болуп, миңдеген элеттиктер Мегакомдун кызматтарынан пайдаланышууда. Маркетинг саясатын жүргүзүүдө компания дүйнөлүк тажрыйбаны жана керектөөчүлөрдүн каалоосун дайыма эске алат. Тарифтик пландарды жана тарифтик опцияларды иштеп чыгууда компания ачыктык жана жөнөкөйлүккө басым жасайт. Кардар таламдуулугу, ачыктыгы, абоненттер менен мамиле түзө билүүсү компанияны ишенимдүү өнөктөш катары мүнөздөйт. Көптөгөн жаңы кызматтарды, жаңы тарифный пландарды атайын ошо биздин абоненттерибиз үчүн чыгарабыз. Мега жардамчы деген, мега помощник деген жаңы приложение чыкты. Аны деген биздин абоненттерибиз өзүнүн телефонуна жүктөп алса болот. Андан тышкары сен кайдасың деген жаңы бир кызматы чыккан. Бул ата-энелер өз балдары кайда жүргөнүн биле алат. Кызматтар эң биринчиде Мегакомдо болот. Ошон үчүн көптөгөн абоненттер бизге келгенде Мегаком менен колдонуп баштаганда алар билет. Кайсы бир жаңы кызмат болбосун, ошонун баары биринчи Мегакомдо болот. Азыркы кызматтар менен, азыркы тарифный пландар менен биз иштерибизди бүтүрбөйбүз. Буюрса дагы жаңы тарифтерди, жаңы кызматтарды ыңгайлуу биздин абоненттер үчүн ыңгайлуу кызматтарды чыгарып сунуштайбыз. Уюлдук оператордун финансылык көрсөткүчтөрү жылдан жылга туруктуу өсүүдө. Мегаком компаниясы Кыргызстандагы телекоммуникация тармагынын лидери гана эмес, өлкөдөгү мыкты салык төлөөчү ишкана болуп таанылган.
Мегаком уюлдук операторы мамлекет казынасынын киреше бөлүгүн толтурууга кошкон жигердүү салымы жана салык мыйзамдарын так аткаргандыгы үчүн мамлекеттик салык кызматы тарабынан Кыргызстандын мыкты салык төлөөчүсү наамына ээ болду. Мегаком компаниясы кыргызстандыктарды иш менен камсыз кылуучу ири компания. Анда мыкты абройго жетишүүгө умтулган жаш амбициялуу адистер эмгектенишет. Компания өзүнүн кызматкерлери менен сыймыктанат жана алардын профессионалдык мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүүгө шарт түзөт. Биринчиден, бизде ишке алуу процесстеринде компанияда ички конкурска көп маани берилет. Приоритет ошол ички конкурста. Биздин компаниянын ичинде иштеп жүргөн кызматкерлердин арасынан дагы эгер кандайдыр бир вакансиялар бошой турган болсо, өзүбүздүн кызматкерлердин арасында бул көбүнчө кардарларды тейлөө тармагында иштеген биздин жаш кызматкерлерибизден кабыл алынат жана ошондой эле башка техникалык жактан же болбосо маалымат технологиялык дирекцияларына, бөлүмдөрүнө ишке алуу керек болсо, анда биз сөзсүз түрдө тышкы конкурс жарыялайбыз дагы, ошол конкурстун негизинде алынат. Өзүбүздүн кызматкерлерди окутуу жана алардын тажрыйбасын көбөйтүү, өнүктүрүү боюнча проекттер киргизилген. Булардын эң ириси эффективдүү менеджердин мектеби. Бул да биринчиси junior, beginner, advanced жана топ деңгээлинде окутулат. Ошолордун негизинде эгер бизде кызматкерлер өзүнүн потенциалын көрсөтө турган болсо, жана өзүнүн каалоосун көрсөтө турган болсо, ошол проектти окуу менен андан аркы кызмат боюнча өзүбүздүн биз камсыз кылып беребиз. Бул бардыгы кызматкердин албетте өзүнүн анын тажрыйбасынан жана каалоосунан болот. Компанияда иштеген ар бир кызматкер алдына коюлган максаттарды сапаттуу жана өз убагында аткарууга умтулуп, өзүнүн адистигин өнүктүрүүгө аракеттенет. Уюлдук оператордун эң маанилүү бөлүмдөрүнүн бири бул кардарларды колдоо кызматы. Анда эмгектенген ар бир оператор күнүнө жүздөгөн телефон чалууларды кабыл алып, абоненттердин суроолоруна жооп берип турат. Биздин бардык абоненттердин суроо талаптарын өз нугуна салып, керектүү маалыматты жеткирүү үчүн биздин абоненттерди колдоо кызматы 3кө бөлүнгөн. Бул деңгээл деп коебуз биздин адистердин тилинде. Биринчи, экинчи, үчүнчү деңгээл болуп эсептелет. Үчүнчү деңгээлдеги адистер бардык абоненттердин тарифтик план жана кызматтар тууралуу суроолоруна жооп беришет. Ал эми экинчи деңгээлдеги адистер мультимедиалык кызматтар, өзгөчө телефон аппараттарды, кандайдыр бир мультимедиалык кызматтарга тууралуулорго эгерде сизде муктаж болуп калсаңыз, мына ушул сурооңузду чечип берүүгө дайым даяр. Жана биринчи деңгээлдеги адистер бул бизнес сегментте тейлеген адистер болуп эсептелет. Компаниянын VIP жана корпоративдик кардарларын тейлеп келишет. Эгерде жалпылай алсак, айына кардарларды колдоо кызматы миллиондон баштап жарым миллионго чейин телефон чалууларды кабыл алууга мүмкүнчүлүгү бар жана ушул учурда ушул санга жетип келет. Күнүмдүк негизде алсак, анда ар бир адис күнүнө 300-400 телефон чалууну кабыл алып, жооп бергенге мүмкүнчүлүгү бар. Биздин кардарларды колдоо кызматыбыз аталган кызмат Кыргызстандагы эң алдыңкы орунду ээлеп келет. Ал эми бул кызматта абоненттерибиздин бардык суроолоруна адистерибиз күнү-түнү жооп берген. Кутмандуу кечиңиз менен Алина. Мен сизди кужаттан айтып беребиз. Ассаламу алейкум. Исмим Нади. Эштемансыз? Merhaba, Megacom компаниясы, benim adım Seyden. Ne yardım edebilirim? Hello, Megacom company. My name is Ayperiye. Can I help you? Мегаком компаниясы коомчулуктун жашоосунда активдүү катышып, өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө олуттуу салым кошуп келет. Компания 2013-2017 жылдарга белгиленген туруктуу өнүгүү улуттук стратегиясын жүзөгө ашырууда мамлекеттин өнөктөшү болуп келет. Мегаком компаниясы Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө салым кошууну өз милдети деп эсептеп, мекендештеринин көйгөйлөрүн көз жаздымда калтырбай келет. Компаниянын социалдык жоопкерчилигинин алкагында ишке ашырылып жаткан Мега билим, Мега футбол, Мегаком аллеясы долбоорлору, улуу жеңиш акциясы буга айкын мисал боло алат.
улуттук компания болгондуктан биздин корпоративдик социалдык жоопкерчилик долбоорубуз бар. Алдыңкы долбоорубуз бул мега билим долбоору, экинчиден болсо мега футбол долбоорубуз, мына Аллея Мегаком деп долбоорубузду мына жүргүзүп, жакында биз ошо аллеяны куруп ачылышы болду. Мега футбол долбоорунун негизинде ичинде биз мына жакында эле Баткен шаарында мини футбольный поле ачылды. Андан дагы бул долбоор уланат деп ойлойбуз. Бизнес процесстерди жакшыртуу жана оптималдуу ишмердүүлүк жүргүзүп, абоненттери менен ишенимдүү карым-катнаш түзө алган компания сапаттуу башкаруунун үлгүсү болуп келет. Мен 19 жылдан бери улуттук хирургия борборунда хирург болуп иштейм. Уюлдук байланыш биздин жумушта өтө зарыл. Мегаком компаниясынын операторунун кызматы менен колдонобуз. Мен үй бүлөм дагы бул компания өтө жакшы кызмат жасайт. Биз абдан ыраазыбыз. Мен КФ1 версиясы боюнча дүйнөнүн чемпионумун. Чет мамлекеттерге барганда эмелдештерди көп чыгам. Ошол учурда Мегаком компаниясынын роуминг кызматы абдан жардам көргөзөт. Мен тележурналист жана жаңылыктардын алып баруучусу болуп 8 жылдан бери эмгектенем. Элге маалыматты так, оперативдүү жана өз убагында жеткирүүдө Мегаком уюлдук операторунун бизге тийгизген жардамы чоң. Өзүм 6 жылдан бери Мегаком уюлдук операторунун кызматынан пайдаланам. Рахмат сага, Мегаком. Тынымсыз алдыга умтулуу, адистердин кесипкөйлүгүн жогорулатуу компаниянын ийгилик формуласынын сыры. Эмгек бар жерде өнмөк бар демекчи, учурда жасалып жаткан иш-аракеттер эртеңки күндүн ийгилигин камсыз кылат. Башкаларга жардам берүү менен алдыга умтулуу компаниянын бизнес философиясынын маңызын түзөт. Мегаком компаниясы бул англис тилинен которгондо мега деген сөз бул алдыңкы, ири деп которулат, а коммуникация, ком деген бул коммуникация деп англис тилинен которулат. Ошондуктан айтсам болот, Мегаком компания бул атына заты жарашкан компания деп айтып кетсем болот. Биздин ар бир адисибиз ар бир күнү түнү иштешет. Биздин абоненттерибизге сапаттуу байланыш түзүү үчүн, сапаттуу, ыңгайлуу байланыш түзүү үчүн. Албетте, Мегаком компания бул бүгүнкү күндө Кыргызстанда лидер. Биздин абоненттерибиз 3 миллион абонентке жакындап калды. Компаниянын 7 жылдыгына арналган негизги иш-чара Бишкек шаарындагы Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо шаң менен өтүп, ага 25 000 адам катышты. Жергиликтүү эстрада ырчы бийчилер тартуулаган чыгармалар, кызыктуу шоу-программа билгендерди кайдыгер калтырган жок. Жаштардын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон европалык белгилүү музыкалык топтун аткаруусундагы хиттерлар Мегакомдун абоненттерине тартууланды. Мегаком — сенин мобилдик операторуң.